Республикалык психиатрия жана наркология борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда жылдан жылга психикалык ооруга чалдыккандардын саны өсүүдө. Аталган борбордо психикалык жактан оорулуу 51 000 адам каттоодо турат. Бул сандар калктын басымдуу бөлүгү психикалык жактан жабыркайт дегенди билдирбейт. Дегени менен ооруу жашарып жаткандыктан жыл сайын психикалык илдетке кабылгандардын саны өскөнү байкалат. Айрыкча күз мезгилинде психикалык илдети бар жарандардын кайрылуусу көбүрөөк катталгандыктан бейтапканага күнүнө 28 адамды жаткырууга туура келген учурлар кездешет. Статистика боюнча айтып кетсем, психикалык бузуулар боюнча 2022 жылы биздин каттоодо 51 000ден ашык адам турат. Ичинде эркек аялдын бөлүмү 50-50% эле. Айтса болбойт, эркектер же аялдар көбүрөөк ооруйт деп. Ошолордун ичинен, ошо 51 000 ичинен 2825 киши бул жаңы алынган учетко. То есть впервые взятые, впервые выявлены. То есть это бул биздин оюбузча аябай эле жогору показатель. Бейтаптын психиатрия жана наркология борборуна кайрылуусунун өзү эле психологиялык жактан кыйынчылык жаратат. Андыктан көпчүлүгү өз алдынча дарыланууга өтүп, элдик дарыгер молдого барып айыккандын аракетин көрүшөт. Бул учурда ак халатчандар илдет өөрчүп кетсе айыктыруу кыйын болуп калаарын эскертип, бейтапканага учурунда кайрылууга чакырышат. Коркпой эле, стигмадан коркпой эле. Любой ооруну башкы стадияларда дарылоо бул жакшы. Себеп башкы стадиясында дарыларга да эффект жакшы болот, күчөп да кетпейт, тереңдеп да кетпейт оору. Элдер болсо узаккы убакытка чейин калтырып, анан уже оору уже, допустим, 1 жылдан бери ооруп жүрөт. Уже клиникалык стадиясы тереңдеп кеткенде бизге кайрылганда андай оорукчан кишилерди дарылоо оорураак болуп калат. Кайра өзүнүн калпына келтириш узак убакыт алат. 1-2 ай эмес, бывает 3 айдан сырткары жатышат. Психикалык оорулардын түрү көп, алардын ичинен кеңири тараганы депрессия. Дарыгер депрессия, стресс, илдетти олуттуу психикалык неврологиялык оорулардын кабылуусуна шарт түзөрүн айтат. Мында адамдын кызыгуусу тарап, көңүлү чөгүп, табити жок болуп, уйкусу качат. Андыктан дарыгерлер жарандарды бейтапканага жаткырбай сүйлөшүү же амбулатордук жол менен дарыласа болоорун айтышат. Ал эми статистика боюнча каттоодо турган жарандардын 21 551 аялдар болсо, 29 656-сын эркектер түзөт. Акыркы убактарда эркектер көбүрөөк кайрылышат. Ушул тапта учетто 50 000ден ашык адам болсо, анын жарымынан көбүн эркектер түзөт, 30 000ге жакыны. Эмне себептен дегенде эркектердин жашоо образы, ичкени, чеккени бардыгы организмге влиять этет, кан тамырларга влиять этет. Анын бардыгы психикага дагы түздөн-түз таасирин берет. Анан экинчиден эркектердин жанагындай мүнөзүнө байланыштуу көп учурларда травма алып калышат башынан. Ошол себептен дагы психикалык оорулар келип чыгат. Ошондой эле психикалык оору жаштар арасында көп кездешүүдө. Айрыкча үй бүлөдөгү көйгөйлөр, акча маселеси, келечекке болгон ишенимдин жоктугу жана башка маселелер топтолуп ооруга кабылуусуна алып келет. Андыктан үй бүлөдөгү колдоо эң негизги жардамды түзөт. Белгилей кетсек, өлкөдө психикалык ден соолук күнү 10 октябрдан 10 ноябрга чейин белгиленет. Bir ай аралыгында калкка психикалык оорулар, психикалык активдүү заттарды колдонуунун ден соолукка тийгизген кесепеттери туурасында маалымдоо жүргүзүлөт. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо министрлиги жер жүзүндө 450 миллиондон ашык адам ушу тапта психикалык же неврологиялык оорулар менен жабыркаарын билдирет. Акылай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.